Бакытбек эке, жанагы аяндарды улантсак эми. Өткөндөгү аян боюнча Кенен Сары ушул теманы кайра уландырсак, анткени азыр Ордодон угуп атам. Назарбаев жөнүндөгү аяндар. Ошолор боюнча бир кеп куруп берсеңиз. Бул бир кызык нерсе да, баардык нерсе өз убагы деп коет го. Өз убагы ушу убагы азыр келдиби, же убагы өтүп кеткенчи бул кайталанып атабы билбейм. Бул Назарбаевдин келиши баягы мындай живой, тирүү нерсе менен башталып атат да. Ордого бир аял келди да, өзүңдө көрүпсүң го 78, 79тамын деди го эми. 89тамын деди. 89там деди го дейм. Анан келип отуруп анан ошо сүйлөшүп калып анан баягы биздин сезимге түшкөн боюнча эне сиздин кызматыңыз аткарылбай калыптыр. Аткарыш керек экен десем эле, ошондо сени ушунчалык эне бат кабыл алды да, мен аны билем балам. Мен ошону издеп жүрбөйүнбү. Мына сага келгенимде ошону издеп атам деп калды да. Анан мен баягы сезим да бизге. Эми ошо аткарыш керек экен, кантип аткарып сиздин түшүңүздөн берет деп койгом. Мен түштө эле көрбөйм дейт. Билбейм, түшүңүздөн көрөсүз деп койдум. Анан эле 2 күн өтпөй ошол апа түш көрөт. Түш көргөндө да бир укмуш түш көрөт да, өзү айраң таңда акылычы. Анан эле келет да айтат, ушинтип мен түш көрөт деген түш көрдүм. Түшүмдө мындай болду дейт. Ушул Ордо аябай чоң экен дейт. Отурган жери да чоң экен дейт, ичинде эл толо экен дейт. Ошол элдердин арасына келип, арасынан сени көрдүм дейт. Анан сага келип алсам дейт, менин жанымда менен мурун келгенби, жене анан келген Назарбаев келип калыптыр дейт. Экөөңүз сүйлөшүп отурасыңар дейт. Анан Назарбаевка сен айтып атасың дейт. Назарбаев сурап атат, канча коюң бар дейт. Сен айтып атасың дейт, менде 100 кой. Арык торугу менен деп. Ошентсең Назарбаев мыйзыкка мына 100 кой алып келдим деп 100 кой берип атат дейт. Ушинтип эле экөөгөр бирдекеле эле сүйлөшүп атсыңар дейт. Анан ойгонуп кеттим дейт. Бул эмне түш балам дейт. Анан мен туруп калдым, бизде сезим да. Менде сезим мындай деди. Жакында Назарбаев келет деп. Именно Ордого жолугасыңар деп. Кандай себеп менен келет десем, аны өзүң көрүп билип атпайсыңбы деп сезим келди. Анан көрүп билип атып, эмнени көрүп билип атымды ойлоносуң да, эмне себептен келет депчи. Көрсө, жанагы сураштыра келгенде анан кийин кемпир Назарбаевка мындай айтканда эне болот экен да, эне болобу ошондой экен. Кемпирдин баласын Назарбаев багып алган экен. Мына кандай окуучу кылып өзүнө алганбы, жумуш берип ушундайча өзү көтөрүп жүрөт экен да, жанына алып жүрөт экен. Бул кадимки болгон окуя. Бул болуп аткан окуя да. Дегенде да мен таң калып, эмнеге мындай түш болду, эмнеге булардын баары бир кандайдыр бир нерсе алып келатсың. Сен эмнени мен Назарбаев келгенде мен эмнени сүйлөшөм деп туруп калганда, оюма келип атат да, ай, казактын куту болгон Кенен Сары. Билесиң да кайда экенин, аны куткарбадыңар беле. Кыргыз менен казак кишине араздашып калган ортодогу энергетикасын жоюп койгондон кийин, а менен жакын болуп калса, ошол Кенен Сары силердин Манас атаңардай эле казактын куту болот экен. Анан кийин эле шак ойлоно баштадым да, учурда ошо Кенен Сары кийин ошол кеткен, Казакстанга кийин кайра келип руху мен ушул жерде эле болом деп Ордодо калып калган да. Анан бул акыр бар аалам жер биригип атканда, бул казактарда жанагы 200% деп мага 100 кой кошкону, бул 200% кой эмес. Биригүүнү айткан турбайбы магачы. Обычно биз аппак мериноско кой көрсөткөндө баягы Иисуста кой кайтарган, бүт эле пайгамбарлар кой кайтарган деп коет го. Бул кой бул мен ойлоп койдум, эл экен депчи. Элди бириктирип турбайбы депчи. Анан бул 200 эмес, 100 эмес 200% дегенде бул жакында боло турган иш экен деп чечим чыгардык да. Сон керемет аян экен. Анда Турдалы байкенин аянын уксак, Азыр мына жанымда отурган Турдалы биздин көлдүн жигити. Анан бу да ошо Ордого келип жүрөт. Анан Ордодо айтып атпайлыбыз, кичинесиңер бир жомоктой жашоо депчи өзүнчө эле.
ойлор. Анан ушул турдалыга Алладин деген баягы сикыр чалгы лампасы бар колунда. Ошону бергенде Мгм. бул чоң касиет да. Анан мен үчүн азыр мен турдалдын алдында сүйлөп аткан себебим азыр ошо турдалды сүйлөп атканда ар бир сөз бир жакка кетип калбасын. Бунун касиети ушундай иштейт. Өзүңөр элестетип көрүп аткандар. Фокуста алдыңарга фокус жаратып, мындай Алладин лампасын элестетип колуңарга. Анан ошо Алладин лампасын сүртүп, Мгм. анан ичинен жанагы жаратман дөө чыгат да. Эмне керек силерге депчи, Мгм. эмне керек сага депчи. Ал ошону мага мындай керек деп айтсаңар болот. Кага бул өзү отурат да, ушул энергия азыр барыңарды иштейт. Керемет. Bunun giriltaсын, бирөөңөр сезесиңер, бирөөңөр көрүп каласыңар, бирөөгө түшүгөдөн билесиңер. Но биз алып аткан илим боюнча бул азыр сүйлөп атканда бунун касиети, энергетикасы ошол Алладин ата деп коелучу, Алладин ата ошол иштейт лампасы. Керемет касиет. Алладин ата. Турдал байке. Анда сөз кезеги сизде. Барыбыз лампабызды дайындап койдук, айландырып сүртүп баштадык. Сиздин аяныңызга берсек кеп. Мен эми аяндан мурун бул Кутордого кандайча келип калганымды кыскача бир айтып берейин. Баягы Кудайдын буйругу жок кумурсканын буту сынбайт деп коет го, Бакыт байке айткандай. Мен деле ушул баягы пандемиядан кийин көп ооруп, мындай бирок бул ордону мурда билип, анда санда бир жылда 1-2 келип жүрчүмүн, билчүмүн ордо бар экенин, ошол Кутордо дегенде. Анан пандемиядан кийин мен ден соолугумду кыйнап, уйку качып калган мендечи. Уктайын деп жатсам эле кулагым түбүнө келип бир чыны сынат, же бир идиш сынат, бир айнек сынат, ошондой болуп эле такыр. Анан ошо чочуп койгонуп эле кайра уктаганча эмесмин. Анан кой ушу ордого келейин деп ушул Бакыт байке менен таанышып, ошондон бери ошо Бакыт байкелер менин жанында отуруп мына илим алып, ошондо ушу ордодого келип жүрөбүз. Анан ордого келип ушул адам эмнеге жерге жаралганын билдик. Адам канча дүйнөдөн турарын, эмне болор, эмне дүйнөлөр бар экенин ошону билдик. Акыл дүйнө, жан дүйнө, сезим дүйнө, керемет дүйнө дегендерди үйрөндүк. Адам ушто боштондукта эле жүрүш керек экен. Ошо боштондукта болуш керек экен. Ошодон илим алып, ушул Бакыт байкенин жанында ошондон бери жүрөбүз. Анан жана Шазат айтып кеткендей ошол көрүштөр көрүнөт, аяндар болуп калат. Адамзаттын ушул биз бөлүнбөй, биз жалпы адамзат бир экенибизди ушактан түшүнүп, жалпы адамзаттын ошо биригип, алтын орго өчүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз ушу. Сон керемет. Ошолор кыскача айтканда ошол. Касиетиңизге ыраазычылык сиздин. Анан сиз бүгүн кандай аян менен келип калдыңыз? Жана да айтпадым, биз кыргыз, өзбек, казак, орус, уйгур деп бөлүнбөй, жалпы адамзат бир экенибизди бүгүн дагы жанагы аянды айтсам Бакыт байке тастыктады. Бул жерге жанагы индейс аталар келип, бул жерге алтын тактаны коюп, ошо ордого биригип атканын көргөздү да. Анан жана чечмелеп Бакыт байкеден бул кандайча аян, эмне болуп алган аян десек, ошо адамзат баардыгы ошол бир эмеге, бир өзөгө биригип атканын дегенди айтты да. Ошол. Сон болсун. Касиетиңизге ыраазычылык, сиздин да ата тегиңизге ыраазычылык. Рахмат, айтканыңыз келсин.